Өткөн 2018 жыл өлкө башчысынын жарлыгы менен аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыяланып, ага байланыштуу мамлекеттин келечегине кайдыгер эмес, өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошом деген жаштар биригип, январь айында Кыргызстан жаштар ынтымагы коомдук бирикмеси түзүлдү. Жети областтан түзүлгөнүгү бири-бири менен достошуу. Трайбализм дегенден вообще бардыгы бири-бири менен жок болсун. Ош областында жаштар кандай, Таласта, Нарында, Түндүктө, түштүктө кандай жаштар бири-бири менен жакын болсо, бири-бирин жакшы билишет деген ой максатта ушундай чогуу жүрүп, чогуу уюштуруп атабыз. Анан баягы аралда жүргөн балдар Кыргызстандын эң патриот балдары деп эсептейм. Ошолор баягы күндөн күнгө идеяларын айтып, мындай кылсак, жөнөкөй эле пример өзүбүздүн үй бүлөбүздө бир туугандарыбызга, балдар чакабыз, семьябызга пример бололу деп ар ким ушундай идеяларды көтөрүп атышат да. Алардын максаты жаштарды ынтымакка чакыруу, мекенди сүйүүгө, жаратман, кайрымдуу болууга үндөө. Адам көрбөсө, укпаса ойлоно албайт. Аймактарды өнүктүрүү үчүн жеринен көрүү зарыл деген лидер жаштар өткөн бир жыл ичинде ар бир облус, шаарларды кыдырып, таанышып чыкты. 5-6 январь Бишкек шаардык улгайган жана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын жалпы типтеги стационардык мекемесинен кабар алып, курулуш каражаттары жана кир жуугуч машина берилди. Военно Антоновка балдар үйүнө кийим-кече, оюнчуктар берилип, концерттик программа тартууланды. Он 7 февраль Ош Бишкек жолу. Жол кырсыгынан каза болгондордун элесине Куран окутулуп, кырсыктын алдын алуу максатында 7ден мал союлуп, түлөө өткөрүлдү. Жол тескөөчүлөрү менен биргеликте айдоочуларга эрежени сактоо боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Ушул эле иш-чара 24 февраль Нарын Бишкек Боом капчыгайында уланды. 5 март Ош шаарында калпак күнү майрамдалып, улуттук баш кийимди даңазалоо үчүн 200дөн ашуун жигиттер касиеттүү Сулайман тоонун тегерегине жөө жүрүшкө чыкты. 31 март 1 апрель Ош облусу аймактарды өнүктүрүү жылына карата Өзгөн районундагы Кызыл Сеңир айылына 2018 түп терек көчөттөр отургузулду. Ош шаарындагы Алтын Уя балдар үйүнөн кабар алынып, оюнчуктар, курулуш каражаттары берилген. Боорукердик каарылар жана балдар үй интернатынын материалдык техникалык абалына көмөк көрсөтүү максатында курулуш каражаттары Бал Ширин кыям чыгарган ишканасынын азыктары берилип, каарыларга сый тамак уюштурулган. Ошондой эле жаштарды физикалык жактан колдоо максатында Манас Ата Кичи районунда спорт зал ачып, мүчөлөргө аксыз каттоо мүмкүнчүлүгү берилген. Иш-чаранын соңунда конференция уюштурулуп, алдыга койгон максаттарын талкууга алышты. Жалпы баарыбыз кол менен биргеликте колубуздан келген жардамыбызды көрсөтүшүбүз абзел. 5-6 май Нарын облусу. Нарын шаарындагы Жеңиш паркын жашылдандыруу максатында 700 түп Актала айылына 1400 түп алманын көчөтү, Эмгекчил айылына 200 түп теректин көчөтү отургузулду. Андан сырткары аз камсыз болгон 7 үй бүлөгө материалдык, моралдык колдоо көрсөтүлүп, 10 000 сомдон акчалай жардам берилди. 14-15 июль Жалал Абад облусу. Базар Коргон районунун 100 жылдыгына белек иретинде эс алуу багы тазаланып, заманба отургучтар менен жарыктандыруучу прожекторлор орнотулду. Салтка айлангандай эле каарылар үйү менен балдар үйүнөн кабар алып, курулуш каражаттары жана башка Бал Ширин фирмасынан 1000 литр кыям жана башка белектер берилди. Жалал Абад шаарынын Имам Азам медресинде билим алып жаткан жана жалпы эле шаар тургундары үчүн футбол аянтчасына жасалма чөп төшөлүп, топтор берилди. Салтка айлангандай эле конференция болуп, аймактарды өнүктүрүү тууралуу доклад окулду. 1 сентябрдан 5 сентябрга чейин Ысык-Көл облусу. Биринчи кезекте Алтын Кум пансионатында сууга чөгүп каза тапкандардын арбагына Куран окутулуп, түлөө өткөрүлдү. Андан соң муктаж болгон 4 үй бүлөгө жардам иретинде 3 баштан кой берилди. Кырчын жайлоосунда атайын боз үй тигилип, уюмду мүчөлөрү 3 дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна да активдүү катыша алды. 27-28 октябрь Баткен облусу.
Облустук оорукананын сынык жараат бөлүмүндөгү эскилиги жеткен бөлмөлөрдүн бирин толугу менен оңдоп түзөөдөн өткөрүп, 4 койка жана башка керектүү шаймандар менен камсыздалды. Нур балдарды калыптандыруу борборунда да материалдык техникалык каражаттар, бал шириндин ширин кыямдары берилди. Өз колуң менен тапкан нандын баркы бийик демекчи, жаштар жеңиш багын реконструкциялоо иштерин өздөрү жүргүзүп, олтургучтарды коюп, сырдап, жарыктандыруучу прожекторлорду тургузушту. Ошондой эле экологияны сактоо, коомчулукка үлгү көрсөтүү максатында Ош-Баткен-Исфана жолунун боюн таштандылардан тазалап, 20дан ашуун чоң урналар коюлду. 22 декабрь Талас облусу Бакай Ата айылындагы каарылар жана мүмкүнчүлүгү чектелгендердин стационардык мекемесине 50 даана олтургуч, теңир колдоо мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды колдоо борборуна 2 кабаттуу 5 даана керебет, 10 тонна көмүр бирикменин ыктыярчылары тарабынан жеткирилди. Андан сырткары 100 тонна көмүр жардамга муктаж 98 үй бүлөгө таркатылды. Кыш мезгили болсо да шаардык эс алуу багында 25 тонна тянь-шань карагайы отургузулду. Барган жеринде жаңы досторду арттырып, уюмга мүчө болгондордун саны күн санап өсүп барат. Катарына кошуудагы жалгыз талап мекенди сүйүү жана ага кызмат кылууга ынтызар болуу. Биртке болсо дагы ушундай пайда келтирип, жатканыбызга аябай сүйүнөбүз. Ушуну себеп болуп, ушул жакка келип, кичине болсо дагы Кыргызстанга салымыбызды кошуп жатабыз. Жана башка бизге окшогон жаштарды дагы уюмга чакырып кетмекчибиз. Алар жасаган иштер жыл бою массалык маалымат каражаттарында айтылып, коомчулукта жылуу пикир жарата алды. Ошто биринчи ирет Кыргызстандын 7 областынан чогулган жаштар кайрымдуулук иштерин өткөрүштү. Таласка 100 тонна көмүр кайрымдуулук жолу менен жеткирилди. Кайрымдуулукту Кыргызстан жаштар ынтымагы коомдук бирикмеси уюштурган. Кыргызстан жаштар ынтымагы уюму белек иретинде жарык берүүчү лампа, олтургучтарды орнотуп беришүүдө. Жол боюндагы таштандыларды жыйнап, ал менен катар мындай таштанды таштоочу урналардын 20 атайын орнотушту. Жасалган иштер аймактарды өнүктүрүү жылына карата аймактар менен таанышуу иретинде ишке ашты. Эртеңки келечектин ээлери элин жерин таанып билген, мекеним меники деп күйүп жанган инсан болууга тийиш. Булар бизге аябай көңүл бөлүптү, каттык менен ушу азыр шкафыңар аябай эскирип калыптыр деп бизге дагы материалдык жардам бермекчи. Бул убакка чейин бул палатанын эски айнек терезелери болгон, эски айнек терезелеринде суу кирчү, шамал кирчү. Мурда скамейкалар мындай отуруп кетчү эле, скамейкалар сынык эле, урдап кетчү эле. Азыр ушул жаштарга рахмат, парктар азыр жакшы болуп атат. Ушундай балдарга бир ушундай дашкөл бала бакчасындагы ушул жерге туугандаштырсак болот да. Кыргызстан жаштар ынтымагы коомдук бирикмесине Нур балдарды калыптандыруу борборунун тарбиялануучуларынын, ата-энелеринин жана эмгек коллективинин атынан чоң ыраазычылык билдиребиз. Биздин абдан чоң көйгөйүбүз болгон ушул стиральный машинаны чечип бердиңиздер. Биз буну менен балдарды таптаза аруу кылып карамакчыбыз. Баштабагыла мына Моорекинин арасында орустар, кыргыздар, башка улуттар ошо бир үйдүлө отурушунда чогулуп. Кыргызстан жаштар уюмуна ыраазычылык билдирем. Ушинтип ушу уюштурушуп келишип, бизди дагы жумушка көтөрүп баягы кылгандарды, ушундай уюмдар көп болсо ошончолук жакшы. Ушул азыр шаардын четине ушуну тазалашыбызга жардам беришип атат. Миң ирет рахмат. Жер кыдырып элдин батасын алуу демек чоң жоопкерчиликти моюнга алуу. Алдыда аткарыла турган көп иштер бар. Ынтымактуу жаштар бар, келечек биздин колдо.